Ассалауму алейкум, Москва шаарынан мекендештер, амансыздарбы? Биз азыр өзгөчө бир чайханага келдик да. Бул чайханада бир дагы Москвада жок ушундай макрон плов бар экен туугандар. Макрон пловду дагы үйдөн эле жасап жейбиз да, негизи чайханадан бир да көрө элекмин. Ал эми көпчүлүк издеп бирок таба албай жаткан майда манты деген бул жакта чайханада майда манты бар экен туугандар. Бул жерде бир гана ушундай неме менен эмес, бул жерде современный тамактар да бар экен. Бул кырлышка атайын мусулмандар кирет деп ушундай KFC'лерди өздөрү жасайт экен туугандар. Жана ошондой эле мынакей суши көрүп атасыздар. Вообще сөз жок да. Анан бул чайхананын өзгөчөлүгү, бул тактырып айтат, бизде толка өзүбүздүн суусундуктар дейт. Coca-Cola, Pepsi, ошого суусундуктарды биз койбойбуз деген сөз дагы жакты. Шейхим, дагы бир жолу учураша беребиз эми. Ассаламу алейкум. Куш келдиңиз. Ооба, бизде дагы до конца менюлар чыкпай калды. Эми шорба, мастава дегенде калган тамактарды чыгара бербедик. Аны көрүп эле билип жүрүшөт. Ооба. Ошо макрон ашты атайын киргиздирдик. Сиздин дагы аудиторияңызды көрүп турам. Анан атайын чакырып бир реклама кылып бериңиз. Сиздин көрүүчүңүз дагы бар деп атайын чакырдым эле. Рахмат сизге. Бул чайхана канчадан бери иштеп атат ага? 1 жыл болуп калды. Бу жерге канчалаган адамдар келип, дубаларын берип, чай ичип кетип атышат. Ошондой эле мына ашкабак мантыны да азыр өзүңүз проба кылып көрөсүз. Мына ашкабак манты ушу үйдөн эмне тамак болсо ошолордун баарын чыгарып атабыз. Европейский бургерлер дагы келтирип. Бургер, говядина, курица, лосось менен дагы бар, тойбостор менен. Ошондой эле сиз өзүңүз биринчи проба кылып көрүңүз. Ошо мынабу ценаларын бир сыйра тааныштыра кетсем жакшы болот да. Азыр мынабу жерде 2 порс, мына жерде 2 порс. Мына запеченный деп коет, бунусу темпура курулганы. Экөө биригип 600, бирөөнү алса эле 300 болот да. Арзан экен. Ооба, анан бардык сушилерге салыштырмалуу биздики эң арзан деп эле айтсам болот. Анан ушунун ценасы дагы 325 койдук. Ушундай салат менен, тукум, грудка менен беребиз. Бул негизи келип заказ берсе, ооба, мына мисалы мантыны заказ бергенде эле макрон плов, макрон аш деп берсе 1 порс болот, ооба. Анан көбүнчө сиз муну баягы стройка иштегендерге дагы доставка кылып бересиз. Ооба. Эми чалуулар болсо, доставканы айткан болсо кылып беребиз, ооба. И сумманы айттык башында, ошо үйгө чейин, метрого чейин эле бар. И мына ачуу эт деп коебуз, острый мясо. Ошого деле заказ берип атышат, азыр жасап беребиз bunday деле. И курдак. Эми ашкабак манты 270тен койгонбуз. 270тен. И мантыбыз мына сары май менен беребиз, 300 сомдон болгон. Бунун эт, картошка, лук кошулат. Бургерлер дагы? Бургер 350 койгонбуз, картошка пюре, сырный соус кошуп беребиз. Майда манты 300 рубль 1 порсунда. Анан 500 грамм, килограмм деле кылып беребиз. Бул KFC деген эмне дейбиз буна? Бул деле кырлышка KFC дейт. Ошо 360га койгонбуз, халал. Анын сертификаты союлуп аткан далилинен бери полный бар. Ошол 360 сом турат. Бунун 10, 20, 30, 40 болуп кете берет. Ценаларын айтып, анан Пиццаңызчы? Пицца ошо чоңу 650, кичинекей бул 45 размери чыгат. 650 сомго койгонбуз, кичинекейин 550ге. Сонун, өтө сонун. Ооба. Кең сапар эми өзүңүз дагы бир проба кылып көрөм. Ооба. Неден жасам экен биринчи? Сушиден. Бисмилла деп туруп, немеден жеп көрөйүнчү? Макрондан. Пловтан көбүнө кызыгат. Эми майда мантынан алып көрүңүз эми. Бисмилла. Биздикилер особый жакшы көрүп жеген мына сушинин запеченныйын алып көрүңүз. Шейх бирен. Андар, бул жерде современный экен да. Кыргыз тамактар да бар экен, анан неме? Европейский тамактар да бар экен да. Ошол биздин графикти айта кетсем болот. Круглосуточный иштеп атабыз. И парковкалары 5-6 саат жүрсө деле, 3-4 саат болсо деле 100 сомдон продлев бекер. Ошондо мындай айтканда 100 сом эле төлөп калат, өзүнүн клиенттерибиз кирип чай ичип кетсе 1 саат бекер болот, 1 сааттан кийин 100 рубль болуп калат да. Өзүмдүн жанымдан дагы кошуп берем. Не дегенде неге платный деп коюш мүмкүн. Бу жердин территориясы ошо киргенде 100 сомдон алат. 50 сом өзүмдүн жанымдан кошуп берем. Чтобы клиентим көбүрөөк болуш үчүн деп. Анаса туугандар. Келе бересиздер, мынакей туугандар.
тамағын да жеп көрдім азыр. Бұл эми макташ эмес. Действительно мынау жер өтө берекелүү жер да. Канча деген биздин алымдарыбыз да келип бизерден чай ичет экен, а? Ооба. Келип чай ичип кетип. Ошол туугандар келе бересиздер. Видеону толук көрсөңүздөр, кабиналарда көрсөтөбүз, метродон кантип келишти, бүт бардыгын адрестерин берген болобуз. Ушул видеону WhatsApp'тагы 40 досуңузга жөнөтсөңүз, 3 дос келип, 3 порс майда манты бесплатный жеп кетиңиздер туугандар. Наны чайы менен. Мынау майда мантыдан 3 порс, 3 дос келсе, 40 адамга жөнөтөт, 3 бирге. 3 порс майда манты, нан чайы менен кылып берейин, а? Өтө сонун. Достор, бул могул жак менен дагы келип туруп, бул жака кирип чай ичсеңиздер болот. Ал ичкерди көрсөтөлү. Мына караңыздар. Assalamu alaikum aka, nasılsınız? Wa alaikum assalam. Safar aka, hoş geldiniz. Amansızbı? Alhamdulillah, жақсы, Құдай шүкір өзіңіз. Бұл кішті кез алдыңыз екен aka? Ооба, бұл жақынырақ бір 30 адам батап тұрған местабыз. Şu tapçanарды көргөзө кете берсек, ана тамақтарды таныштыра кетсек, ассаламу алейкум, аны жақсы тасырым. Мына биринчи тапчаным киргенде эле. Бұл жақ қанша адам батат aka? Примерно 10 адам батат да. 10 адам багандай кыргызстанский вариант менен жасап койгонбуз. Келип отурду. Олар апайлар екен. Абай. Мына жерге келип, мисалы үчүн тез тамак жеп кетет. Алейкум ассалам. Все. Алла астан өз акы aka. Ооба. Достор, бұл экинчи тарабы. Асман чайхана суши пицца. Бұл жақтан да келсеңиз болот. Эки выходы бар экен да. Бұл жақта баягы тапчандар көп экен. Шейхим, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келдиңиздер. Мына тапчандарымды көргөзө кетейин. Мына жерге примерно бир 15-17 адам батат да. Эң чоңураак тапчаныбыз ошол. Аз тамактарды дагы полный чыгарып туруп анан көргөздүрүп беребиз, а? Болду. Бу жактан дагы тапчандарымды көргөзүп коерсем, бу жерге бир 10 чакты адам отурса болот. Анан бу жакта дагы дальше тапчандарым бар. Бул жакка да келип отурса болот, бу жакка да 10 адам батат да. Канат aka, мына бул жакта основной не тамактарыңыз бар aka? Основной эми эң көп келип ичип аткан тамактардан майда манты. Майда манты. Майда мантыга көп келишет. Анан халальный крылышка деп көп издеп келишет. И анан өзүбүздүн ашкабак манты дагы бар. И плюс курут, эзме курут да бар. Ошол аз тамактар менен тааныштырып өтсөк, анан өзүбүздүн Доставка чайсаңыз aka? Доставка келебейм деген бир туугандарыбызга үйгө чейин деле бар, метрого чейин деле бар. Метрого чейин 1800 заказ болсо бекер алып барып беребиз. Үйгө чейин болсо 2,5 Анан ошондой эле бир заказ кылат эле стройкага же болбосо ыскалат, кайсы жерге заранее чалып койсо, бир 15-20 порсту жеткизип бергенге дагы аны кызматты көргөзөбүз. Азыр данный момент ошондой бир-эки точкадан ошондой заказдарыбыз бар. Ошо доставка боюнча кайрылсаңыздар деле болот. Доставканы деле кылып беребиз. Машина менен, метро менен деле алып барып беришет. Мына жерде макарон плов тууралуу бир сүйлөп коюшуңуз керек окшойт. Ооба. Буну жаш кезибизде апаларыбыз жасап бергенде эзе жакшы көрүп жейт элек. Анан биз ойлоп көрүп, бу жер чисто мындай айтканда аурасына эмес, тамактана турган жер да. Столовый. Ошондой эле анан ашкабак манты, эт манты апалар жасаган. Ошондой макарон плов мына шакара менен, грудный грудка, яйсо менен обедтерде жейт элек го. Ошондой ушу макарон пловду да киргизип койдук. Москвада вообще көрүлө келем ушу макарон пловду. Таң калат. Анан майда мантыны да азыр көргөзө кетебиз. Ар бир мантынын чоңдугун көргөзөйүн, сармай менен. Сиз өзүңүз биринчи жеп көрүңүз, андан кийин анан дальше. Пиццалар да бар экен. Пицца. Ого, шейх. Бул аралаш экен да, aka? Бургерлер бар. Чайхана. Өзүбүздүн өндүрүштөр, мисалы үчүн Душес, Максим, Аралаш, кола, фанта албадык. Атайын. Кола, фанта албадыңызбы? Ооба. Только өзүбүздүн сусундуктарды алып турайлык депчи. Ошо Султан чай, Максим, Аралаш, натуральный кантсе дагы. Өтө сонун. Достор, Асман чайханасына кантип кирем дегендер үчүн метро Волгоград проспектин биринчи выходуна чыгасыздар дагы ушул жол менен түз басып келе бересиздер.
Келгенде эле ушул жерде арка бар, оң жака бурулуп түз баса бересиздер. Машина менен келгендер үчүн дагы парковкалар бар. Ушинтип барамай келе бересиздер, эч кандай кагаз албайсыздар. Чай ичип бүткөндөн кийин сиздерге пропуск берет. Бул жак менен да барса болот. Бул жак менен да барса болот. Биз ушул жак менен барайлы, келиңиздер. Мына ушинтип келсеңиздер болот. Метродон болгону 5 минутта сиздер бул жерден кирсеңиздер да болот, жана арт жагынан кирсеңиздер дагы болот.